Çaçılgandı jыйнады, üzülgöndü uladı, kulağını kuş kıldı, Кураманы жұрт кылды. 24-25 июнь күндөрү Талас областындагы Кара-Бура районуна караштуу Көксай айылындагы Манас жана Чыңгыз чокуларына танапташ жайгашкан Кочкор ата жайыгында Куттуу элдин ураны Манас республикалык форуму жана манасчылардын төкмө акындардын эл аралык фестивалы өттү. Аталган фестиваль президенттин Талас областындагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан демилгеленип уюштурулду. Madani иш-чарага Кыргызстандын 4 бурчунан жана коңшу Казакстандан, Туркиядан өнөр ээлери келип катышты. Манасчылар республика боюнча айтыштагы ушул акындарыбыз, альпинисттер келип катышып, ушул жерден Кыргыздын нукура тарыхый окуяларын чагылдырып, тарыхый жерде ушу өзүбүзгө таандык маданиятыбызды жайылтып, Сүйүнбек Сапарбаевич ушу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы дагы айтып кеткендей, нарк насилди Кыргыз деген ким элек, ким болуп келатабыз, кайда баратабыз дегенде, ошондой эле муфтийибиз келип кетти. Ал дагы ушул адамга адамдын мамилесин, бала менен ата эненин мамилесин да белгилеп кетти. Талас областынын башчысы Бакытбек Нарбековдун айтымында бул фестивалда бир гана кыргыз элинин маданияты эмес, президенттин 5 жарлыгы да камтылган. Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун 3 илтигин ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу жөнүндөгү жарлыгынын маанисин кеңейтип толуктап турат. Фестивалда Талас областынын драма театрынын артисттери Манастын Алайдан Алатоого келишинин сахналаштырып көргөзүштү. Куттуу элдин ураны Манас республикалык фестивалын өткөрүүдө негизги демирчилердин бири Альянс Алтын компаниясы. Аталган компаниясы 1 миллион сом акчалай жардам көрсөттү. Компаниянын өкүлдөрү Талас областындагы маданий иш-чараларды колдоого дайым даяр экендигин билдиришти. Мы сейчас пытаемся не только финансово, но и экономически перестроить всю Таласскую область. У нас большие амбиции, мы вкладываем не только в культуру, мы сейчас рассматриваем варианты вложения в экономику, в строительство рабочих мест, в медицину. И мы благодарны, что губернатор не забывает про нас именно в таких культурных мероприятиях. Почему? Потому что ураны Манас, это мы считаем, что это одно из столпов творения нашей, именно, наверное, кыргызской этничности. Мы должны понимать, кто мы, куда мы идем, а без наших исторических перспектив мы не понимаем. Да? И мы думаем, что благодаря вот таким мероприятиям и мы, и нация не потеряемся в грядущих веках. И ради этого у нас есть целая культурная программа тоже. Мы сейчас рассматриваем прописанную стратегию развития Таласской области. У нас есть отдельный пост, да, огромный блок по культуре, где рассматриваем и строительство музеев. И недавно при нашем участии профинансировали музей Чолпонбая Тулебердиева, музей Чингиза Айтматова тоже мы активно участвуем. Сейчас новые раскопки планируются, да, где-то здесь, потому что была битва Таласская между арабами и китайцами. Мы сейчас тоже рассматриваем этот вариант, да, как сделать культурный код кыргызов. То есть мы должны найти свой культурный код именно и благодаря этому смотреть в будущее с уверенностью, да, и выстроить эту всю программу. Мы сейчас очень плотно работаем. Сейчас начинаем работать с международными организациями, такими как ООН, ПРООН, чтобы именно наше наследие не потерялось. И мы сейчас смотрим, наблюдаем организованно на хорошем уровне, да, на высоком уровне. Куттуу элдин ураны Манас фестивали бир канча улуттун башын бириктирип, фестивалга Туркиядан өнөрпөздөр келип катышты. Ошондой эле коңшу Казакстандан, Жамбыл, Орал областынан атайын өнөр адамдарынан куралган делегация келди. Бүгүнкү Манаска арналган улуттук форумуна Кыргызстанга Казакстандан арнайы делегация келген. Ол Жамбыл облусунун делегациясы және Батыс Қазақстан облысына Орал қаласынан бізде екінші делегация келді. Таңертең осы жерге келдік. Барлығы 45 адам. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бәрі өнердің қызметкерлері, өнер саласының қызметкерлері қазіргі уақытта өз өнерімен осы Талас облысының тұрғындарын таныстырып жатыр. Қазақстандан келген делегация жергиликтүү сахна чеберлеринин талаптарына тазим кылышты. Ошондой эле улуу баянды күнү түнү айткан манасчылардын өнөрлөрүнө таң болушту.
Өз кезегинде Жамбыл областынын филармониясына жана Орал областынын маданият кызматкерлеринин тарабынан Дала Дилары концерттик программасы көрсөтүлдү. Делегация мүчөлөрү кыргыз менен казак бир тууган экендигин баса белгилеп, ортодогу тыгыз мамилени дагы чындалышын билдиришти. Биздин тилмен айтканда осы аймактын әкими Бактыбек Навкуловичке үлкен алгыс айта отырып, ұжымның атынан алгыс хат және даңқты көсем сөз бастаған шешен атағы Алатаудан асқан алталаштан озған Сырымдатұлы атындағы төсбелгіні табыс етуге рұқсат еткейсіз ағайын. Урматтуу ага туугандар, мынакей биздин Манас ата ордосу Чыңгыз атабыздын ата конушуна дагы бир жолу Казак Республикасынын батыш Казакстандан Орал областынан атайын мынакей көч келип отурат. Бул көчтү Бауыржан мырза баштап келип атат. Учурдан пайдаланып Батыш Казакстан Уральск губернаторы Гали Нажмидиевичка ушундай көчтү талаш жергесине жөнөткөн үчүн ыраазычылык билдирип, эки элдин достугу мынакей кошуна эмес, Казакстандын ар кошуна ынтымагыбыз жетишти. Ушул көч улана берсин. Міне бүгін халықтың қауышып, қуаныштымыз. Оның үстіне ұлы Манастың тойына тап болдық. Сол Манастың ұрпағымен қауышып, батыр елдің туысқан, тілі де ұқсас елмен табысқанымызға бек қуаныштымыз. Қадыр Мырза Алиев атындағы мәдениет өнер орталығының жанынан Дала Дидары көшпелі өнер ұжымы ашылған болатын. Сол өнер ұжымының концертін біз осы Талас аймағында, Бішкекте, одан кейін Ыстықкөлде осы 3 аймақта тарту етеміз. Халық ыстық ықыласпен қабылдайды деген ойдамыз. Өйткені біздің қырғыз ағайындармен байланысымыз өте терең. Кочкор ата жайыгында өткөн 2 күндүк фестивалда жалпы байгеси 700 000 сом болгон төкмө акындардын айтышы болду. Фестивалдын жүрүшүндө область башчысы Манас театрына автоунаа белек кылды жана сырттан келген меймандарга атайын белектер тапшырылды. Дагы бир ийгилик катары бул күнү Эдуард Кубатбековдун жетекчилигинин алдында альпинисттер Манас чокусуна чыгып 4488 метр бийиктигин багындырып, мамлекеттин кызыл туусун орнотушту. Жаш манасчы чокуда отуруп Манас эпосун үзүндү айтты.